Hadislerге кирсек, Аби Дауд китеби 43-61 номер менен мындай деген хадис бар. У слепого человека была рабыня, которая оскорбляла пророка и унижала его. Он запретил ей, но она не остановилась. Он упрекнул ее, но она не отказалась от своей привычки. Однажды ночью она начала клеветать на пророка и оскорблять его. Поэтому он взял кинжал, положил его ей на живот, нажал и убил ее. Ребенок, который оказался между ее ног, был залит кровью, которая была там. Когда наступило утро, пророк был проинформирован об этом. Bir göz görбөгөн адам бар экен. Анын bir күңү бар экен. Күң аял. Хадистин айтымына караганда, ал ар дайым Мухаммедке каршы сын пикир айтып, оскорблять этчү дейт. Булардын көз карашы менен оскорблять этчү экен, аброюна шек келтирип Мухаммедтин. Аны кожоюну кой десе болбой, дагы ошентип аткан жеринен бир күнү түн ичинде ал адам туруп, баягы аялдынга экимизди бычакты алып туруп, шапты. Курсагына коюп, курсагын жара сайып салдым дейт. Ошол учурда аялдын эки бутунун ортосунда турган бала дейт. Сыягы бир 2-3 жашар бала болсо керек. Ошонун бетине бүт кан жая берди дейт. Аялдын курсагын жарып таштаганда. Эртең менен бул окуя пайгамбарга же Мухаммедке жетти дейт. Андан аркысына окуйлук. Он собрал людей и сказал: я заклинаю Аллахом человека, который совершил это действие, и заклинаю его своим правом перед ним, чтобы он встал. Передвигая через шеи людей и дрожа, мужчина встал. Эртеси Мухаммед элдин баарын чогултуп, анан айтты дейт. Кайсыл адам ушуну кылды, бер жакка чыксын дегенде, аялды өлтүргөн адам калтырап, титиреп, элдин астына чыкты дейт. Андан ары. Он сел перед пророком и сказал: посланник Аллаха, я ее хозяин. Она имела обыкновение оскорблять и унижать вас. Я запретил ей, но она не остановилась. Я упрекнул ее, но она не отказалась от своей привычки. У меня от нее 2 сыновей, как жемчуг, и она была моей спутницей. Прошлой ночью она начала оскорблять и унижать вас. Я взял кинжал, надел ей на живот и нажал, пока не убил ее. Мухаммедтин астына келгенде, эмне кылдың эле деп сураса, ал айтып берип атат. Бул аялдын мен кожоюнумун дейт. Сыяга ал аял анын күңү болсо керек. Андан 2 берметтей балам бар дейт. Анан бул сенин аброюңа шек келтиргенин койбогонунан мен түн ичинде бычакты алып туруп ичин түшүнтүп жара салдым деп айтып берсе, Мухаммед элдин көзүнчө мындай деп айтып берип атат. Вслед за этим пророк сказал: о свидетель, нет возмездия за ее кровь дейт. Мухаммед элдин астында бардыгына жарыялап атат. Бул аялды өлтүргөн кишиге эч ким жаза албасын, өч албасын деди. Башкача айтканда бул туура кылды деп атат. Эгерде ким Мухаммедке каршы сүйлөсө, сын пикир айтса, анда ал деген аны аброюна шек келтирген болуп эсептелет. Ошондуктан аны өлтүрүп таштасаң, эч кандай кун төлөбөйсүң, жоопко тартылбайсың, эч кандай өч алынбайт. Мына бул жерде вслед за этим пророк сказал: о свидетели, не возмездие, нет, да, бул жерде Google которду да, нет возмездия за ее кровь дейт. Бул аялдын каны үчүн эч ким өч албасын деди.
Так болуш үчүн ушунун эле англисчесин карап көрөлүк. Анткени бул жерде Google котор да жакшы түшүнүксүз болбой калышы мүмкүн. Свидетель не возмездие деп атат да. Мына ушул эле англисчеси, бул жерде арабчасы. Мына thereupon the prophet said, "Oh, be witness, no retaliation is payable for her blood." Retaliation деген өч алуу дейт. Эч бир өч алуу болбосун бул адамдан. Анткени бул туура кылды. Ким Мухаммедке каршы сүйлөсө, сын пикир айтса, аны өлтүрүп ташташ керек. Өлтүрүп таштасаң эч кандай жазага тартылбайсың, эч кандай өч алуу болбойт деп хадистер үйрөтүп атат. Ошондой эле Куранда дагы Мухаммед ушундай аяттарды түшүрүп алган. Аллах менен Мухаммедке каршы сүйлөсөң жазаланасың. Мына мындай дейт. Аллах менен анын элчисине каршы чыккандар өтө кор болуучулар. 58-сүрө 20-аят. Ким Аллахтын элчисине жана жапа чектирсе, ага оорутуучу азап бар. 9-сүрө 61-аят. Андан кийин чындыгында Аллах жана анын элчисине каршы согушкандардын жер жүзүндө бузукулук иштерди жасап жүргөндөрдүн жазасы алар өлтүрүлөт, асылат, же колу буттары кайчылаш кесилет, же мекенинен куулуп чыгарылат. Бул алардын бул дүйнөдөгү жазасы, ал эми акыретте улуу азап бар. 5-сүрө 30-аят. Мухаммед бул дүйнөгө согуш алып келген. Талап тоногон, басып алган жерден. Адамдарды мыкаачылык менен өлтүргөн. Эки колу бутун кесип, көздөрүнө ысык темирден басып, суусу жок жерге калтырып, кай бирлерин кудуктун ичине ыргытып өлтүргөн. Мухаммедти мээримдүү, боорукер, кечиримдүү деп айта албайсың. Бул иштерине карап туруп. Жок, Мухаммед канкор, киши өлтүргүч, мыкаачы деп айтканга болбойт. Эгер айтсаң, анда өлтүрөм деп чыгат. Сен биздин пайгамбарга шек келтирип атасың деп. Анткени ал бул аяттарды түшүрүп алган да өзүнө. Бардыгын өзү ушул аяттар менен өзүнүн кызыкчылыгына ылайыктап койгон. Эч ким ага сын пикир айтпаш керек. Эгер айтса, алар өлтүрүлөт, асылат же кол буттары кайчылаш кесилет дейт. Кол буттары кайчылаш дегени оң жак колу, сол жак буту, же сол жак колу оң жак бутун кесип салганда ошону кайчылап кесилет дейт. Мухаммедтин 10 чакты аялы, чектелбеген сандагы күңдөрү болгонуна карабастан өзүнө аят түшүрүп алып, андан тышкары дагы кай бир аял өзүнүн Мухаммедке арнагысы келсе, анан Мухаммед аны жактырса, аны жатса болот деген. Андан тышкары Мухаммедтин көзү кай бир аялга түшүп калса, анын күйөөсү ошо замат ажырашып келип Мухаммедке салып бериш керек деген аяттарды көтөрүп алып жүргөн Мухаммедти жана ошондой кылып моралдык жактан аябагандай бийик деңгээлдеги адам деп айта албайсың. Ошол эле учурда Мухаммед катын-пост жеткен, бузулган адам деп айтканга болбойт. Анткени айтсаң өлтүрөм дейт. Сен биздин пайгамбарга шек келтирип атасың. Анткени Мухаммед ал жагында ойлонуштуруп койгон, мына бул аяттарды түшүрүп. Мына эгерде ким Аллахтын элчисине каршы чыкса, сын пикир айтса, каршы чыккан эмне? Сын пикир айтса, жанагы хадисте окуган аялдай болуп. Анда аларды өлтүрүш керек дейт. Асып салыш керек, кол буттарын кайчылаш кесиш керек. Ана жөнөкөй адамдар эмне кылат? Муну айла жок, туура катар кабыл алыш керек. Эгерде Аллахтын элчиси кылган болсо, демек туура экен, анда ошондой кылыш керек экен. Ага болот, ушундай туура экен, туура ушундай жашаш керек дейт. 54 жаштагы Мухаммед
6 жашар Айшаны алып, анын 9 жашында аны менен жыныстык катнашта болгон адамды башка адамдарга үлгү көрсөткөн моралдык жактан бийик деңгээлдеги адам деп айта албайсың. Ошол эле учурда бул жеткен педофил, бузуку адам деп айтканга болбойт. Анткени айтсаң өлтүрөм дейт. Сен биздин пайгамбарга шек келтирип атасың деп. Жөнөкөй адамдар эмне кылыш керек? Унчукпай канакей, демек туура. Эгерде Мухаммед кылган болсо пайгамбар, анда демек туура экен. Ал киши өлтүрүп атса дагы мыкаачылык менен, баскынчылык кылып элди талап тоноп атса дагы, көзүнө кай бир аял түшүп калса, ошол туш келди аял менен жата берсе дагы күйөөлөрүнөн тартып алып, ал турмак өзүнүн асыранды баласынын аялын тартып алып жатса дагы туура. 6 жашар кызды алып 9 жашында аны менен жатса дагы туура деп канакей кабыл алыш керек. Ага сын пикир айтсаң, анда өлтүрөм дейт. Мына ал жөнүндө да ойлонуштуруп койгон Мухаммед, аятты түшүрүп алган, өлтүрүп салга деп. Анан ошондой эле тескерисинче ушунун баарысын, кылып аткан ишин баарын үлгү катары коет. Ал жөнүндө дагы аят түшүрүп алган мындай. 33-сүрө 21-аят. Чындыгында силер үчүн да Аллахты акырет күнүнөн үмүт кылгандар жана Аллахты көп эске алган адамдар үчүн да Аллахтын элчисинде көркөм өрнөктөр бар. Анда көркөм өрнөктөр бар. Орусчасы андан дагы тагыраак. В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас. Для тех, кто надеется на Аллаха и последний день. Бул жөн эле прекрасный пример дейт. Анын баскынчылыгы, киши өлтүргөнү, талап тоногону, мыкаачылыгы, катын-постугу, көзүнө кай бир аял түшпөсүн, күйөөсү бардыгына карабай туруп алып келип жатып, өзүнүн баласынын аялы болсо да алып келип жатканынын баарысы тең. Бул прекрасный пример. Педофилия санын прекрасный пример. Анан ушунун баарысын окуп алып, өзгөчө жаштар, жана орусча бир сөз бар, промывка мозгов деген, адамдын аң сезимин ушинтип ууландырат да. Акырындан үйрөтө берет, ушул туура деп. Жылаң зордук, зомбулук, катын-постук, бузулгандык, педофилия, ушунун баарысын туура деп үйрөтүп атат.